Анан экинчи вопрос таштанды боюнча келген. Азыр тазалыктан тазалап атышат жумасына 3 жолу. Кечеге тазалашты, бүгүн кайра чачык. Анан предложение бар болчу да ошол жерди тосмо менен тосуп берсе жакшы болот эле да. Шамал болот постоянно, баягы тазалыктан да келип тазалашат. Болбой эле чекесине бүт учуп, восходдун чекеси эмеде видеодо бар. Ошонун баары тартылган, ошонун чекесин тосмо, баягы мусор алып кеткен машиналар баткандай кылып, чоңураак кылып, анан тосмо кылып берсе жакшы болот эле да. Бул боюнча мен кыска убакытта келсем дагы маалымат алганы боюнча туурабы, жаңылып калсам структуранын жетекчилери тууралап коюп турат, ошону эске алып. Могу восходдун ичи боюнча жол каралып атат деп, ошо восходдун ичи боюнча план жүрүп атабы, план жүрүп атат. Бул бир мусор таштаган жай боюнча мен жолдордо жүрүп, жакшы бир тосмолор жасалыштı сетка менен, таштар менен курчоо менен кылып, аккуратно жакшы болуп аткандары боюнча. Мен бул боюнча тазалыкка карап чыгып, мүмкүнчүлүгү болсо, ошондой уюштуруп койгон. Чындыгында ушу бир күн тазаласа, бир күндө эле кайра булганып калып атабы, эмнеден булганып атат? Шамал болгондо эле ошол эле мусорлор чет жакасына чыгып кетет да, кайра башынан эле. Обычный контейнерлер тизилип эле турат, ачык жерде. Кыска жабылган. Кыска жабылган. Жакын сунуш боюнча келген. Маңдайында мындай квадраттуу жапсаңар, шамал болгон нерсе Ал боюнча эмне иш алып баратасыздар? Биз өз немесин айтканбыз. Бир ай аралыгында сетка тартабыз. Ну, хотя бы сетка, чтобы. Хотя сетка тартып. И сетка тартып. Чоң машина келип чыкканда тапшырып бердик да. Сатылса бел. Ооба. Жакта маселе элдин болот да, жеткизип өткөндөр болот. Биз эми ошону чегараны белгилеп койсок, тартипти коюп койсок, кичинекей бир эме бир тартиптер мусор таштаган боюнча коюп туруп, анан кийин камера коюп туруп, аркы жакка ташталгандарга ошолорго чара көрсөк боло берет да. Менен жүктөп кетет, ошон үчүн сиз айтып атпайсызбы, бир күндө тазалап кетсе эртеси толуп калып атат депчи. Ну это вот из-за того, что некоторых башка жактан келип машина менен таштап кеткен боюнча. Була боюнча иштер алып барылып атыптыр. Хорошо. Анан өткөдө да айтканбыз, конкурс өзүңөр карап көргүлө деген кандай кылсак болот деп, анан предложение болгондо конкурс кылбайлыбы деп, биз таза шаар деген девиз менен конкурс жарыяласак, бир айлык, может 3 жумалык же 2 жумалык. Ага деген гос мекемелер, частный секторлор, анан ошол көп кабаттуу үйлөрдөгү жашоочулар да катышсачы, анан категория менен бөлүп, анан ошол призовой фондду мэриянын бюджетинен карап берсеңер кандай болот? Может это поддержать идею. Биз карап чыгабыз аны боюнча. Хорошо, анан Пржевальский музей боюнча кечээ ошо кызым экөөбүз барып ошо музейди көрөлү, көптөн бери көрөлү, биз барганбыз да. Анан кассада бир эже бар экен, бир QR код көргөздү. Акча которуп койгон деп. Анан которсок Эльвира деп чыкты да. Анан мен айтпайм, почему Эльвира деп чыгып атат? Бул деген негизи организациянын бир банкта счет болуш керек, ал счетко түшүш керек деген чечимге ушундай болуп калат. Мен 10 000 айлык алам деп баштады. Айтып салмасам. Анан мен айттым, деме 10 000 айлык алганда это не значит, что вы должны воровать деньги. Людей. QR код котордум десем, эже болдум, ал QR коддон сизге кайра которуп берем деп мага которду. Анан тияктан ар жактан шкафтан алып чыгып, Эльбанктын QR коду экен. То есть вот эта организация, мемориально-музейный комплекс, ошол жактан ачылыптыр. Бул Каракольский кайсы барат? Отдел культурага карайт да. Культура да. Андан кийин ошол QR кодун алып чыкты. Анан мен ал эже мага которду, анан мен кайра ошол банктын счетуна котордум да. Истесем андан кийин анан ККМ алып чыгып, анан чек чыгып берди. 10 000 алам, айлыгым жетпейт депчи. Анан бул кандай көзөмөлү кандай болот ушундай? Мисалы, кичинекей эле 100 сом, 200 сом алат деп көзөмөлгө албай койгон болобу? Музей отдельно да, просто культурада эле каралат да. Эме, отдел культурага карайбызбы? Карабайсыздарбы? Силер директоруна жолуктурбай коюшту, номерин бербей коюшту. Каякта отурат десем, мен таппай койдум, тегеренип жүргөнү кайра кеттим. Анан эженин эми тышкы келбетин карасам өзүм кайра эметем да. Мындай кичине опрятно кийинип алыш керек да, хотя бы биздин культураны көргөзөт. Мисалы биз салондо иштетем да өзүмчү. Биз сыртына жазып койгонбуз. Мы говорим на английском деп, на английском написали приветствие. Анан келгенде кофе чайын беребиз. То есть разговариваем на английском. Президент эле болгон аракетти кылып атат, туристтердин баарын чакыралы, туристтерге условия түзүп берели деп, анан тиги эжеге айтсам мындай баягы санча эжелерди алып келели. Анан там нету прейскуранта на английском. Хорошо, я понимаю, что я плачу 100 сомов. Иностранецтер 200 сомдон экен. Там они как берут, я не знаю, эже түшүнбөйт англисче. Эле баягы музейге кирип карап чыксаң ич сонунда баарычы. Анан ошол кирип бараткандагы эле бит бузат да баарычы. Арызданбасын,
андай болсо башка да анандай внешний видти кичине оңдош керек да. Бул деле госорганизацияда кирген киши анан кассада отурам деп эле эрежелерди киргизип эле отургузуп койгон тоже болбойт да. Этиканы билиш керек, сүйлөгөндү кам сүйлөш керек. Ошол салондун астына окуу центрин ачам деп ДИА деген частный ишкердиктүү колдоо боюнча организацияга барганда эч кандай жардам ала алган эмесмин. Мага деген мындай эме кызык болуп атат да. Мэриянын жерлери инвентаризация болду беле, кандай мындай кантип билсек болот, кайсы жерлер мэрияга карайт, кайсы жерлер бош. Бүгүнкү күндө инвентаризация жүрүп атат азыр. АТР негизинде кошулган дагы аймактар менен биргеликте инвентаризация шаар ичинде жүрүп атат. Мындай бош көрүнүп турган жер болсо, УМИге кайрылсаңыздар, ушул формируем для выдачи земли согласно заявлению. Элдин арызы келип түшөт, могу жериңиздерди алып, могу багытта иштетемби дегенде комиссия карап чыгып анан тиешелүү иштерди жүргүзөт да. Мындай могу жерлерибиздин баары даяр келип ала алат деген андай бизде жок. Если жер керек болсо барып издеп туруп көрүш керек да. Могу жер бар экен, могу жерден кылсам болобу деп келсе, буяктан уже багыттын да айтат, болобу болбойду айтып туруп, анан ошол жерден арыз кабыл алып туруп, анан комиссия кирет да.